Oturamın. Ben toqaтерін айтайын. Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн мен бардыгы менен жолугам. Атамбаев чакырса аны менен жолугам. Текебаев чакырса аны менен жолугам. Ким болбосун жолугуп мен сүйлөшөм. Мына азыр Мадумаров чалган экен, үлгүрбөй калып намазга кирип кетти. Аны менен да сүйлөшөм. Бабанов менен да сүйлөшөм. Бардыгы менен сүйлөшөм. Азыр мына көрүп атасыздар. Мен анализ кылсам 20 адам мэр болом деп атат экен. Ушул жерде. 20 адам. Мына бизде да башталды. Райондорду басып алып башталды. Туурабы? Ошол жигиттерибиз эгер ушундай акыйкат болсо, аларды ошол басылып жаткан региондор чагылдырыш керек эле. Андай болбойт. Бир тараптуу. Мен ушул жерден айтып коеюн, бардыгыңыздар угуп алыңыздар. Мага бир кандай бир кресло, мансап, эртең бир шайлоого катыша коеюн деген оюм жок. Мени чакырышты. Келиңиз ушу стабилдүүлүктү кармаңыз деп. Мен ошондуктан Матраимов могу жерде отурду, мен могу жерде отурдум. Бекинип, качып, бир жашыруун эмес. Асылбек Шариповичтин офисине бардым. Ой, кандай кылайлы? Мен бардыгын пикирин угушум керекпи? Угушум керек. Алмаз Шаршенович азыр чалам десе, сүйлөшөм. Себеби могу түзүлгөн кырдаалдан, хаостон чыгыш керек болуп атат. Мен ар кандай маалыматтарды алып атам. Айланайын туугандар. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Мен жашыруун кайсы бир жерде бекинип жасабай айтам. Ачык айрым. Мына Алмаз Шаршенович менен сүйлөшкөнгө даярмын. Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөшкөнгө даярмын. Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөнгө даярмын. Бардыгы менен. Мына телефонум ачык турат. Анан сиздер менен дагы кырдаал боюнча түшүнбөгөн маселелер болуп калса, силер дагы үйүмө келиңиздер. Үйүмдө да интервью берем. Түшүнүңүздөрбү? Ошол эле малда ар кандай ошентип атышат, анан эмне кылыш керек? Чагымчы. Аларга Кыргызстан тынчылыгы керек эмес. Түндүк түштүк кылып кайраш керек. Эртең могу жерде өзбек кыргыз кылып кайраш керек болуп атат. Айланайындар. Кече туура эмес сүйлөп койдуңуз. Сиз моундай кылышыңыз керек эле. Сиз мындай жасашыңыз керек эле дегендер. Мен контексттен кыркып туруп, сөздүн маанисин түшүнүш үчүн аягына чейин угуш керек. Туурабы? Аягына чейин угуш керек. Андан кийин бир билдирүүлөрдү, анан жыйынтыктар чыгарыш керек. Урматтуу маалымат кызматкерлери. Мына азыр мен ушуну жасабайын дедим эле койчу. Анан могу жерде Кылыч Саркарбаев деген бар экен. Мен ал бала ким тааныбайм. Ошонун балдары тосуп алыптыр дейт. Мен ким тосуп алганын да билбейм. Сен акча берип ушун өзүңү тосуп атасың деп атышат. Ушундай бир немелерди жасап атышат да. Ошондуктан мени бардыгыңыздар тааныйсыздар. Ачык айрым жүргөн кишимин. Кызганыч эмнеден? Мырзахматов дейт, ушул эртең саясатка кирип бир мындай. Жок, мен саясатка кирбеймин. Кадырыңыздар жан болсун. Жан болсун. Мен Оштун тургундары чакырды, келдим. Айланайындар. Мага эч нерсе кереги жок. Мага Кыргызстандын бүтүндүгү керек. Мына кече Кыргызстандын биримдиги үчүн десем, ошону баягы биримдик деген партияга жабыштырып атышат. Эмне дейин анан кийин? Андан башка сөз жок экен да. Эмне де? Кыргызстан бүтүндүгү десем, ой бул Мадумаров экен дейт экен. Атамекен коркунучта десең, анда Текебаев экен дейт. Эмне дешим керек? Урматтуу туугандар. Бир сурада кечээки жаңы келип түшүп эле тарапташтарыңыз менен жолуктуңуз, анан ошондо бир сөз мындай журналисттерге тагыраагы мага түшүнүксүз болуп турат да. Ош Жалал Абад Баткен менин сөзүмдү уккула дедиңиз да. Бул ошол азыркы Жапаров менен сүйлөшүп мындай стабилдүүлүктү сактоо боюнча кандайдыр бир сүйлөшүүлөр же болсо сиздерге мындай буйруктар болуп атабы, кандай болуп атат? Эмненин негизинде ошондой сүйлөндү? Азыр менин угушум боюнча 3 премьер-министр бар экен Кыргызстанда. 3 премьер-министр бар экен да. Мен кимисинин буйругун аткарышым керек. Мен гос структурада иштебесем, буйрук аткаргыдай да.
Anan keyin men el jaranдар surandı menen ушул 3 региондун карап бердим. Карап бердим. Мен ал губернатор болуп отуруп, мэр болуп отуруп алайын деген оюм жок. Айланайындар. Мен сүйлөшүп, диалогко чакырып атам. Калыс адам катары диалогко чакырып. Мына Жалал Абадтыктар келип кетти. Алар менен сүйлөшүп атам. Мына Баткендиктер келип кетти. Алар менен сүйлөшүп атам. Өзбектер келип атат. Алар менен сүйлөшүп атам. Провокацияга алынбагыла деп. Эмне кылышым керек? Кимдир бирөө чыкса, мага приказды ким берет? Эч ким. Сага кимдир приказ берилет mesela? Эркин жаран болсоң. Эч ким приказ бере албайт. Ким жардам сураса аткарып атам. Мына 72 саатта 3,5 саат гана уктадым мен. 3,5 гана саат. Инем. Мага керекпи? Мен ошол Кыргызстандын бүтүндүгү деп. Бүтүндүгү десем мадмарка жабыштырып койгула. Түшүнүңөрбү? Силер менин ордумда болсоңор эмне кылат элеңер? Четте карап тура белеңер. Суранып атса макул. Маселе болсо карайлы. Кадр маселесин чечип атасың кезинде. Мына бир гана ИО төрага менен жолуктум, кырды алгандай деп. Башка бир депутатты көргөн жокмун. Кечинде бир депутат болуптур, мен сиз кадр маселесин чечип коюңуз, чечип атат экенсиз, мен мэр кыла коеюн деп айланайын укам дедим. Мен кандай сени мэр кыла коем. Мен андай полномочия жок дедим. Кайсы маселени, кимди кадр маселесин кандай чечтим? Эмнени кимди бир жерге койдум? Анан эми 20 адам мэр болом деп атса, ана бул сыпной реакция башталат да. Бул жерди талкалайбы? Эртең район, айыл өкмөт, университет бүт алмаштырып чыгышат. Бирин мына Бишкекте ошондой болуп атат. Түшкө чейин бир партия өзүнүн өкүлүн жетекчи кылып дайындап кетсе, түштөн кийин аны кууп чыгып үчүнчүсү. Ошондой кошто жол берелиби? Кандай дейсиздер? Кече сиздин позицияңыз кандай болот мындан ары? Позициям түшүнбөдүм, кандай Сиз позиция? бийликке барасызбы же мэрияга кетесизби? Мен азыр эле айттым го, мэрдин айланай мэр отурат го, мен каяка барам? Азыр эми жарандык адам болсоңуз, мэриянын кабинетине кирип отурганга кандай ыйгарым укуктар болуп атат? Ыйгарым укук эмес, жардамга чакырып атат. Мен көчөдө отурайм, суук экен. Агай, айтсаңыз ошол кечээ могул шаардык кеңештин депутаттары мэрге Сарыбашевка ишенбөөчүлүк көргөзүп токтом кабыл алып беришпеди, ол сиздерге каршы дос берчи. Анан ошол азыр кандай болот эмне анткени? Эми байкаңыздар, ушул боюнча мен комментарий, менин угушумча, аларды давление жасап, ушундай кыласың дешиптир. Ушундай чечим. Жок, мен аны билбейм. Мен бир да депутат менен жолугуп элекмин. Баягы жогоруда аталган бирөө үйүмө барды, мен мэр болот элем деп. Экинчиси ИО төрага. Кандай чечим чыгарышы менен ишкимге. Чыгара берсин. Ушундай болду. Мына азыр митинг болуп атат. Мен ушуга каршымын. Кимди коркуткан атат булар 4 адамды. Митингдер токтоттойлу деген немени айтып атам. Таалай экөөбүз ошол мэр экөөбүз ошого келдик. Коюгулачы, митингди жогуна отуруп турайлычы. Анан бул жерде митинг болсо, тиги жерде болот экен. Анан тиги жерде болот экен. Эмнени көздөйбүз, кимди коркутабыз деп. Ошондуктан стабилдүү. Мен бул маселелерди айтып аткан себеби Ошто 2010 жыл билесиңер. Эмне болгон, не? Анда кеч болуп калат. Бир сурада азыр Искендер Матраев, Фасылбек Жээнбековдор менен сүйлөшүп алдыңызбы? Алар менен эмне тууралуу сөз болду? Алардын позициялары, пикирлери кандай экен, эгер сүйлөшүү болгон болсо? Сүйлөштүк. Мыйзамсыздыкка барбоо. Монтуп барып бир жерде баса калып, түнү менен бир мыйзамдан сырткарды иштерди жасап, кандайдыр бир мыйзамдан чыккан Кыргыз мамлекетинин түпкүлүнө доо кетире турган шарттарды жасабайлы. Жасабагыла. Сураныч деп. Ошондо сүйлөштү. Жашырып эмес, эшикти жаап алып, шыбырап эмес. Искендер Матраев менен сүйлөшкөндөн 5 адам отурду могу жерде. Ошолор дагы азыркы абалдын келип чыгышына өздөрүнүн кичине мындай жоопкерчилигин сезип атышабы? Эми мен прокурор эмесмин да. Жок, эми мындай. Ал суроону коюп, сен күнөөлүүсүң, сен жоопкерсиң деп. Бүгүн кырдаалдан чыгайлы, эртең мыйзам бар,
prokuror бар, сот бар, алардан сурайт. Эл бар дегенде. Бүгүн азыркы кырдаалдан чыгыш керек болуп атат да. Ар бир күнүбүз, минутабыз кымбат болуп атат да. А кээ бирөөлөр кресло үчүн жанагындай маалыматтарды кылып, бирөөнүн заказын аткарып, каралап, туура сөзүңү туура эмес деп, ак тилек менен аракеттериңи жокко чыгаргысы келип атат да. Кептин баардыгы ошодо болуп атат. Суроо барбы дагы? Суроо бар. Ошол кечеги эле ушул мэрди дагы буяка тарапташтар алып анан кайрадан келбедиби? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Мисалга бул деле баягы келип туруп анан кайра тарапташтары менен мындай да, ал мен келгенге чейин болуп тур да. Азыр кайсы бир мэрди шайлатса, кайсы бир топ келип кууп чыгат. Бул мен айтам 20 адам бар экен мэр болом деген. 20 адам. Анын туура эмес экен, мен прокурор эмесмин. Ал мен коңгучаң ошондой иш болуп тур. Эгер башкасы келип отуруп алган болсо, аныңа дагы эгер жардам бериңиз байке десе, мен жардам бермекмин. Буга чейин айтылды билген Садыр Жапаров боюнча пикириңиз кандай? Премьер-министр деп жогорку кеңештин баягы 65 неме кылды, добуш берди 61. Легитимдүү премьер-министр катары массалык маалымат каражаттары жазып атабыз бул боюнча. Эгер легитимдүү болсо, Кыргызстандын ар бир жараны, эгер легитимдүү болсо, аны тааныш керек. Анын дагы легитимдүү же легитимсиздигин Конституционный сот өзүнүн аныктамасын бериш керек. Эгер күмөндөр тараптар болсо, анан Садыр болобу, башкасы болобу, Кыргызстанды ушул туңгуюктан алып чыгып кетсе, мен ыраазымын. Кечеги мына шайлоо жыйынтыгында элдин нараазычылыгы ушул шайлоого байланыштуу болду, нараазычылык ошондон чыкты. Сөзсүз. Бирок ошол элдин чыккан акциясы, мисалы нараазычылык митинги өзүнүн максатына жеттиби же кандайдыр бир ушул үчүнчү күчтөр үчүн эле пайда болуп калган жокпу? Мисалыга ошол эле учурда мына ушул эл топтолуп анан ушул сизди да бул жака чакырышты да. Мисалы ошол эле учурда анан баягы үчүнчү күчтөр дагы мындай пайдаланып кетип, же болбосо бир айрым жарандар баягы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн суроолоруңар тезисине берсиңер, ошого карап кетип аткандыгы үчүн мен учуп келдим да. Эгер ошол революция өз максатына жетип, дароо мыйзам талаасынан чыкпаса, мен жумушумду жасап, тиричилигимди кылып жүрө бермекмин. Ошо сиз айткан жака кетип аткан үчүн өзүң көрүп турасыңар, ошол жака кетти. Ошол жакка баратат. Бүгүн реалдуулук башка. Кыргызстанда 3 премьер-министр бар экен. Мен угушума каран легитимдүү, легитимсиз, чала легитимдүү баарын кошкондо. Негизи буга чейин нааразычылык шайлоодон чыкпадыбы? Шайлоонун өтүшүнө сиздин пикириңиз кандай? Азыр өнүккөн заманда өтө жаман. Өтө жаман. Каражаттарын Өтө жаман. Урматтуу журналисттер, бул брифинг, пресс-конференция эмес, ошо менен бүтүрөлүп. Мейли суроолоруна берип канысып, тезисине бергиле суроолорду, тезисин. Эми биз коомчулук Садыр Жапаровду толуккандуу сизде колдойсуздар, туурабы азыркы кадамдарын? Легитимдүү форум өткөн 61. Биз массалык маалымат каражаттары жазып атабыз. Өзүңүз жеке пикириңиз? Жеке пикирим, мен юрист эмесмин, мен чарбакермин. Эгер айттым го, Конституциялык сот аныктама берсе, ушул туура деп, конечно, колдойсуз, сөзсүз. Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой болсо колдойм. Уктуңуздар да. Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой мыйзам талаасына канчалык тез кирсек, сен утасың. Мен утам. Бала чакабыз, мамлекет утат. Садыр Жапаровдон башкасы дагы ошондой легитимдүүлүккө кирсе, аны да колдойм. Мен Атамбаев менен да сүйлөшкөнгө даярмын деп атпайм, айланайын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Шайтан келсе сүйлөшүп, азыр жөнгө салыш керек. Эмне себептен миротворец дейт. Ал качпайт, ал ачык жасайт, жолугушуусун ачык жасайт. Ким менен жолукканын монтук ачык айтып берет. Анан көпчүлүктүн көзүнчө жолугат, кийин баягы кривотолк болуп кетпеш үчүн. Түшүндүңөрбү? Мынакей. Дагы кызматка, кайсы кызматка барасыз? Мен жогору жакка кетет экен, Бишкек жактан бир. Ой, иним, сен кызматты эле сүйлөйсүң да айланайын. Бардыгыңар ошол ору менен оруп калсыңар да. Журналистиңен баштап, футболистиңе чейин. Кызматты кое тур. Өлкөнү
стабилдүүлүк орноштурайлы. Азыр сиз ошол мэрдин кабинетинде турбайсызбы? Ошого сурап атабыз да, бул жерде Анан кайда барайын? келесизби же кандай? Барбайм мэрияга, келбейм, эч жакка барбайм. Дагы бир кайталайм, эч жакка барбайм. Мэр болбойм. Болдубу? Анан тигилерге айтып койгулачы, саясатчыларга. Мен 6 саат самолеттон кондурбай киргизбей турушты. Ошо саясатка кирет, мэр болуп алат деп. Ошонун кулагына куюп койгула ушу сөздү. Демек сиздин келишиңизге ким каршы деп ойлойсуз Кыргызстанда? Ким? Ким каршылык көрсөттү ошо сиз? Мен билбейм. Сизге белгисизби? Мен билбейм. Мен жаңы келдим. Мен айтып атпаймынбы, 72 саатта мен 3,5 саат. Кстати, Келдибеков менен да телефон аркылуу сүйлөштүм. Аны менен жолукпадым. Кандай, жакшы, кош келдиңиз. Бир ушундай болду. Дагы ким менен сүйлөштүм? Субаналиев менен сүйлөштүм. Айтты, мете ошол жакты кара. Өмүрбек Субаналиев менен. Артур Капарыч менен сүйлөштүм. Бардыгыбыз биригишибиз керек да. Аны эмне айтпай атасыңар? Эмне айтышпайт аны? Бир гана Матраимов менен эле Жээнбеков айтат. Стабилдүүлүк үчүн ким менен болсо жолуган? Ош шаарынын мэри менен сүйлөштүңүзбү? Эмнелер тууралуу сүйлөштүңүздөр? Биз кечип келдик. Өтө көп сүйлөшүп атабыз. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча көп программаларды түзүп атабыз. Кырдаалды гана. Мен айттым, иним мен жакында кетем, сен мүмкүн болушунча менен пайдаланып кал дедим. Ачык айттым. Кечээ сиз биякта эл менен жолугушканыңызда күнү бирде түзөтүлө берип аттык. Жалпы жонунан сиз ошо бөлүнүүгө жол бербеш керек деп айттыңыз, бирок ошол эле мезгилде Ош, Жалал Абад, Баткен мени ук деп айттыңыз да. Эмне деп атасыз? Бул түштүк Кыргызстандын өзүнчө мени. Эми ошону мына сен дагы туура суроо да, абдан туура суроо. Түштүк Кыргызстан эмес. Эгер мени нарындыктар чакырса, мен түз нарынга барып конмокмун дагы. Силер чакырдыңарбы мени? Демек мени уккула демекмин да. Ушул региондун жигиттери чакырды, мен айттым, мени чакырдыңарбы? Анда мен уккула, мен приказ сөзсүз уккула деп айтпайдым. Деген жокмун. Мен айттым, анда уккулачы жигиттер, анда мени уккула. Кадр алмашпагыла. Баягындай дестабилдүүлүккө жол бербейли деп атам. Сен менин ордум болсо эмне демексиң? Чакырдыңбы? Демек кичине мен дагы ук бир аз болсо да демексиң да, туурабы? Эмнеге ушул 3 облус бөлүп өзүнчө көрсөтүп атасыз деп атабыз? 3 облустун жарандары чакырса, мен ошол 3 областын. Нарындыкка чакырса, мен айтып атам, нарындыктар мени уккула демек. Азыр жалпы ошол позицияңыз боюнча айтып каласызбы? Жалпы өлкөдөгү кырдаал. Кырдаал. Жээнбеков азыр турат, бирок өкмөт алмашты. Революциячыл күчтөр ошол биз бийликти алмаштырышыбыз керек, Сооронбай Жээнбеков кетиш керек, Райымбек Матраимов кетиш керек, айрымдар болсо мисалы парламент таркаш керек деп берип атышат. Сиз ситуация кандай жөнгө салыныш керек деп эсептейсиз? Биринчи кезекте ынтымак керек. Журналисттер, урматтуу журналисттер, силерден көп нерсе ушунча бүгүн парламенттен дагы, же болбосо президенттен дагы, же болбосо айрым бир партия лидеринен кырдаал жөнгө салынбайт. Силер туура чагылдырсаңар, калкка туура маалымат жеткирсеңер гана кырдаал жөнгө салынат. Айланайындар. Анан бурмалап кесип туруп баягындай кылып, ой, мынтип атат. Эмнеге себептен Ош менен Жалал Абад, Баткен дейт, нарын дейт десеңер, мына мисалы бирөө айтты, сен ушуну бекер сүйлөдүң, Оштуктарым деп койдуң дейт. Мен нарыны көрсөм, нарындыктарым дейм да. Туурабы? Бишкекке барып, бишкектиктерим дейм. Сен дагы ошондой дейсиң. Аны бир айланайындар, 2010-жылы бардыгын көрдүк. Сен да көрдүң да. Оштук жигитсиңби? Ынтымактан башка жолубуз жок. Кимибиз болсо тегерек отуруп туруп, бардыгыбыз бир пикирге келишибиз керек. Амбиция деген жыйыштырыш керек. Жанагы жигит айтканда шайлоо, кресло дегенди чыгарыш керек азыр. Өлкө коркунучта туруп атат. Силерге жетпеген, силер билим көптөгөн маалыматтар бар. Келип атат. Абдан тревожный. Ошондуктан бул жерде жаран катары иш алып барыш керек. Моундай болуп атат да, маселе, мен ошол жигитке суроо бердим. Сен жалгыз сен эле патриот, калганыбыз эмнебиз? Деп да, сен Кыргызстанга канчалык күйсөң, мен дагы ошончолук күйөм. Экөөбүз канчалык күйсөк, могу кызыбыз дагы ошончолук күйөт да, алтыным.
демек сизде Ошто туруп Таалайбек Сарыбашев менен кызматташып Ош облусунун тынчтыгын, стабилдүүлүгүн сактоого көмөктөшөт деп айтсак жаңылышпайбызбы ошондо? Эми көмөктөшүп атам го, эмне кылып атам? Көмөктөшкөндөн башка эмне бир айтып атам, деп атам. Мына ошон үчүн ачык моундай сүйлөшүп ким менен жолукканымы дагы бир сыйра айтам да, бекитпей атам. Те бир бурчка барып сүйлөшпөй. Мына могул жерде көпчүлүктүн ичинде ачык айрым ал сүйлөшкөндүн баардыгын айтып атам. Барды, мына азыр эле канча мага СМСтер келди. Сиз ушундай кылыпсыз, ушул туурабы? Десе деп суроо берип атышат. Мен айттым, абдан туура. Туура ушундай болду десем, таң калып атышат. Ачык болуш керек. Ал жашырып анан ал болбойт. Сиз ушул кырдаалда жана Райымбек Матраимов менен да сүйлөштүңүзбү? Ал менен Жок, аны менен болбосо буга чейин сиздин келгениңизде мурда Райым Матраимовдун жанында жүргөн балдар сизди тосуп алганы барды деп айтып жатышат. Анан азыр эле айттым. Кара суунун акими Өзбекстанга барып качып барды, ал жактан кармалды, чек арадан. Анан бул ошолордун кырдаалы кандай болуп жатат? Райым Матраев өзү менен сүйлөштүңүзбү? Жолуктуңузбу? Аларда эмне болуп жатат экен? Мен билбейм эним. Райым Матраев менен сүйлөшкөн жокмун. Акыркы бир 7 жылда, 8 жылдагы бир ошончо болду. Мен Кыргызстандан кеткениме өзү 6 жыл болду. Сооронбай Жээнбеков менен байланыша алдыңызбы келгенден кийин? Байланыштым. Ал киши өзү чалды, айтты, Кыргызстандын ынтымактыгына жардамыңарды бергиле, мейли сен тажрыйбалуусуң, салымыңды кош деди. Мен айтып атпайм, Атамбаев менен да сүйлөшөм. Чакырса барам. Анын да пикирин окуйм. Сооронбай Жээнбеков өзү сизди чакырды деп түшүнсөк болобу? Каяка? Кыргызстанга Жок, келишиңизге. Буга чейин келбей ушундай кырдаалда келдиңиздерби? Жок, мен ушундай кырдаалда дагы келейин деген оюм жок болчу. Менин жумушум бар. Жумушум бар болчу. Чакырып түшкөн үчүн келди. элден сунуштук, ыйлашты. Келбесең болбойт, жардам бербесең болбойт деди. Анан кантип өзүңүн элиңи тебелеп өтүп кетесиң? Ким чакырды? Кайсы бир топтор? Эшмат, Ташмат, Асан, Үсөн тааныйсың менен? Жок, эл эмес, элби же саясий күчтөр? Жок, саясий күч. Жок, эл байланышат Facebook аркылуу. Мен аракет кылгам сизден. Эми мен мен да элге. Балким Жээнбеков өзү чакырды президент. Жок, Жээнбек чакырган жок. Ал чакырган жок. Ал киши чакырган жок. Жок, мен келгенден кийин келипсиң деп чалды. Келгенден кийин мен чалган жокмун, ал киши чалды. Азыр эми ушул бир суроо берип коеюнчу. Азыр жана ынтымакка келиш керек деп. Себеби чалайын десем телефонун билбейт болчу. Азыр Бишкекте ушундай ынтымакка келе албай жатышат. Сиз кандай жолун мындай көрүп жатасыз? Кандай кылса туура болот? Себеби бири-бири менен саясаттар келишпейт. Саясий кризисти чечүү үчүн саясатчылар, партия лидерлери куйтулугун токтотуш керек. Эл далда эки сүйлөбөш керек. Ушундай кырдаалда өлкөнү ойлобой, топ-топ болуп отуруп, кресло, эртеңки шайлоону ойлоп атышат. Бүгүн могу жерге кадрыбызды кое койсок, эртең шайлоодо иштеп берет. Мына, ошондо эле токтойт. Анан экинчи фактор, журналисттер туура чагылдырса. Бүттү. Дагы бир суроо. Сиз Түркияда жашап жүргөндө, Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Турцияга барганда, сиз ал калган гостиницадан жолукканга аракет кылды, бирок Сооронбай Жээнбеков кабыл албай койду деген маалымат тараган. Ушун чын төгүн өзүңүздөн тапты. Сооронбай Шарипович 9-этажда жашады, мен 10-этажда турдум. Бул дал келүүбү же сиз атайын? Жөн биз бир жума мурун ошол жерде бизде подписание бар болчу. Бардык, неме кылдык, анан ойлошту да мен алдынан жүгүрүп чыгып эле баягындай эле жок, андай болгон жок. Раматлык Улан Эгизбаев ошентип жазып алды. Айтты ушундай болду деп. Эми ал той немеде. Турцияда эмне иш менен алектенип жатасыз? Эми чарба иш. Рахмат, урматтуу. Аракетиңиз кандай болот? Мисалы, сиз өзүңүздүн жеке маселеңиз дагы бар да. Маселен, Кыргызстанга келсе камалат деп бул жайында маалыматтар чыккан болчу. Өзүңүздүн ишиңиз эмне болуп атат? Эми сотторго кайрылдыңызбы? Мен сага айтып берейин. Мен 2016-жылы Атамбаев президент болуп турганда кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу
акталсын деген чечим чыккан. 2016-жылы. 2017-жылы Атамбаевдин убагында экинчи чечим чыкты. Кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу акталсын. Түшүндүңүзбү? Юридический гана оформление калган. Жогорку эгер кызыксаңар, мен ошо документти көрсөтөм силерге. Айрым кирсеңер көрсөтөм. Мен азыр 1 минут мен суроо берип коеюн. Анан ал эгер ушундай өлкө кырдаал курчуп турганда, мен ал жеке кызыкчылыгым менен алектенгенге убактым болбойт. Мен адвокаттарым алектенип атат. Айтып атпаймынбы, амбицияны жейиштириш керек да. Элдин баары билет менин ак экенимди. Эртели кеч ал юридический оформление болот. Сен кайсы немедесиң? Медиа. Медиа деген. Медиадан болсоң, анда эртеңби бир күнү кол бошогондо же үйгө деле бар, мен баягы документтерди көрсөтөм, акталды деген. Макул? Ержешбаев, бир суроо жарандык фондунан түшүп атат. Мына биз азыр жарандык. Ой, Гүлгакы, кандайсың? Келе кой. Кел, рахмат. Мына жарандык фондунан суроо түшүп атат. Сиз бул жерге ошол стабилдүүлүктү сактаганы жардам бергени депсиз. Ооба. Эгерде стабилдүүлүк бузулуп, сырттан келген күчтөр провокация кылып, тополоң чыгып кетсе, сиз ошол жоопкерчиликти тең бөлүшүүгө даярсызбы? Мындай, мен сизге жигит башыңымда мен тең көрөйүн да. Жоопкерчиликти бүгүн ким конституциялык жактан милдеттүү болсо ошол алат. Мен жардам берип атам. Мен колуман келгенди жасап атам. Мен юридикалык жагын айтып атам да, бирок эгер Кудай сактасын бир нерсе, сен дагы, мен дагы бардыгыбыз моралдык жактан жоопкерчилик. Ошондо бардыгыбыз жоопкербиз. Бардыгыбыз жоопкербиз. Ушуну эсиңизден чыгарбаңыздар. Мен журналист элем, менен поч элем эмес. Бардыгыбыз жоопкер. Мен азыр бул жигитке айттым да, шайлоо креслону мээңерден чыгарып тургулачы, айланайдар. Мына өлкө коркунучта турат. Өлкө коркунучта турат да. Ошонун бардыгы шайлоодон болуп атат, могу интригалардын бардыгы. Шайлоону чыгарайлы дагы, мына стабилдүүлүктү ордуна келтирели. Мына стабилдүүлүктү орнотуу деп атасыз. Ошто стабилдүү болбой атат. Абалчы, мисалы Алтынбек Сулаймановдун спорт менен машыккан жигиттери күнүгө келип бул жерде эки тарап кагылышуу чыгып кетип алдында турат. Мисалы, тынчтыкты орнотобуз деп атасыз. Кандай кадамдар жасап атасыз? Алтынбек Сулаймановго чыгып, ошол спорт менен машыккан балдарыңды тартипке чакырып, же дагы башка бир мындай чакырууга бардыңызбы мисалы? Эми мен жаңы неме консультация кылып атабыз. Эми кимдир бирөө кабыл алып атат, кимдир бирөө макул деп чыгып башка иш кылып атат, бирөө жалган сүйлөп атат дегендей да. Алтынбек Сулайманов кыргыздын эң мыкты жигиттеринин бири. Абдан мыкты жигиттердин бири. Ал Алтынбек Сулаймановдун спортсмени же башка спортсмени мен билбейм. Кара сууга бир бандитти отургузуп коюптур десем, журналист айтты, ал бандит эмес деди. Мен айттым, мага айтышканын айтып атам, бандит эмес болсо абдан жакшы экен. Мен бандит экенин билбейм, мен ушундай болуптур эми деп. Мүмкүн мыкты жигиттер. Мени да бандит дешкен. Ошол Алтынбек Сулайманов деле бандит деп айтат, дешкен. Бардыгын эле ошондой. Кыргыз жабыштыра берет экен да. Анан эми бир жакшына жигит аким болсо, маселен, аны бандитсин деп эле жамай бербейли. Мүмкүн бандит эместир. Мүмкүн ошол мен мага жалган информация киргендир. Ошондуктан Алтынбек Сулаймановдун балдары башкасыбы мен билбейм. Бирок ошентип айтып атышат так деп. Алтынбек Сулайманов ойлойм мен ал дагы мыйзамдуулукту колдойт. Өзүнө тез байланышка чыктыңызбы? Жок, чыга элекпиз пока. Азырынча жок, телефондорун билбейм. Тактоо үчүн эле сурашымда, сиз Асылбек Жээнбеков менен сүйлөшүп жүргүздүм деп айттыңыз да ошондо. Ооба, сүйлөшүп жүрдүк. Асылбек Жээнбековдун офисине бардым. Менден жаш улуу да. Искендер Матраимовдун үйү могул жерде экен, үйү жакын экен, могул жерде отурду, мен отуруп сүйлөштүм. Могул жерде 5-6 адам күбө болуп отурду. Сүйлөштүк. Эмне боюнча болду эми? Эми азыркы эле айткандай да, баягы спортсменини чыгарба, мыйзам талаасына түшөйлү, анан сен уурусуңбу, кескисиңби, тиги сот, прокуратура тергеп алат. Мыйзам талаасына түшкөндөн кийин.
ага чейин бир мыйзамды бузбай эле колдоп берди. Мен болуптур, мен жөн отурайын деп. Ар бири менен баягы Алтынбек Сулайманов очередь эле бардыгы менен аракет кылып сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшөбүз, бардыгы менен сүйлөшөбүз. Мына сизге бир справкада Ошто кырдаал начар деп атасыз да. Начар да. Бирок Бишкектегидей начар эмес. Бири-бирин кууп эле жүрөт. Туурабы? Ошого жетпейли деп атам да. Ошого жетпеш үчүн шайтан менен да барып сүйлөшүшүң керек экен да. Анда бүгүнкү митингчилерге эмне деп айтат элеңиз? Туура эмес. Кимди коркуткан атат булар? Эмне максаты бар, айланайын. Анда мына азыр эле мэр менен сүйлөштүк, анда эртең бардык жерде ошо 4төн бозуй тигип алып чыгып отуруп алышат. Демек бозуй тиккен туура эмес. Эмне максат, айланайын? Кимди коркутушат булар? 4 бозуй менен.